Окшобостон биз бир өтө өткөнгө, дилибизди мейкиндикке катабыз, улам жаңы ачылыштар үстүндө өжөрлөнүп, ой жүгүртүп жатабыз. Сен чоң турмуш, атырылган сел болуп, биз жолунда туура жаткан бел болуп, миң жылдар күрөш менен өтүүдө, миң жылдарга күчтөрүбүз тең болуп. Арыбаңыз кадырман теле көрүүчүм, назарыңыздарда поэзия карыктары көрсөтүүсү. Биз бүгүн дагы сиздерге мына ушул чыгармачылык чөйрөдөгү адамдардын бирин, акындардын, жаш акындардын десек жаңылышпайбыз. Мына ушул каарманыбызды чакырганбыз. Ал Абдубахап кызы Айпери. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эң сөз башынан болсун, бул чыгармачылык өнөргө кантип баш багып калдыңыз? Өнөрдөгү эң негизги жолуңуз, түрткү берген нерселер тууралуу. Мен Абдубахап кызы Айпери, Ош областынын Кара Суу районунун Киров айылынан болом. Бул чыгармачылыкка кызыгуум мен 6 жашымда мектеп босогосун аттагам. 10 жашымда 4-класстын окуучусу болчумун. Ошол кезде өзүмчө бир мындай байкадым да, өзүмдө чыгармачылыкка кызыгуу пайда болуп, анан жана мектептерде майрамдык кечелерде классташтарыма, ага эжелерге саламдашуу жазып бере калып, анан сулуулар конкурсуна катышчу, чоң класстын, улуу класстын кыздар, балдары, анан ошолор саламдашуу жазып бер десе, аларга жазып берип, ошентип кызыгуу пайда болгон. 10 жашымдан баштап ошол чыгармачылыкка кирип келдим. Учурда кайсыл кесип менен негизинен алектенип жатасыз? Учурда Ош технологиялык университетинин банк иштери боюнча адистик бөлүмүн аяктаганмын. Учурда Бишкек шаарында эмгектенип жүргөм. Азыр кичинекей колумда балам бар, үйдө болуп турам. 10 жыл мурун мындан дагы жаш элем. Достор менен жолугууга шашчу элем. Үнөм деген эмне экенин билбестен, оюн десе ары бери басчу элем. Ал кезекте мен аябай жаш элем. Таш атканды урчу элем таш менен, токтолдумбу аш бергенди үйрөнүп, таш атканды тосчу болдум аш менен. 10 жыл мурун мен кыз элем секелек. Ата-энеме мен жүрчүмүн эркелеп, азыр өзүм эне болуп олтурам, үчүнчүмдү бастырамын жетелеп. 10 жыл мурун турмуш деген жүдөттү, айлар агып, күн артынан күн өттү, колу кармап, эске алып олтурам, 10 жыл мурун чырк эткен бул. Эне тилим, кыргыз болуп калганыма сүйүнөм. Кыргыз тили өткөн эне сүтүнөн, тилим чыкты алгач ата апалап, ата-энем бар, бек кучактап сүйүнгөн. Мекен деген эң коз жери дүйнөнүн, өгөйлөтпөй өз тилиңде сүйлөгүн, тилде жатат сенин асыл кимдигиң, эне тилди кадырлоону үйрөнгүн. Кыргыз болсоң, тилиң менен кыргызсың. Бул ыйык тил, сенин менин ырысым, мына бүгүн эне тилдин майрамы, бул алтын күн, кайсыл кыргыз унутсун. Кыргыз тилим суудай таза тунуксуң. Апакемдей кымбат мага ыйыксың, түбөлүккө мен кадырлап өтөйүн, атакемдей урматтаймын улуксуң. Ыр жазуу демекчи, ыр жазуунун негизги темалары сиз үчүн, негизги сизди тарткан темалары, сүйүү темалары дейбизби, кандай темалар сизге жакын? Негизинен мен ар кандай темада жазганды жакшы көрөм. Анан негизи эле бир нерседен таасирленип жазам да. Мындай көбүнчө турмуштан, тагдырдан, анан көбүнчө эле ырларым апам жөнүндө көп жазам. Туулган жер жөнүндө, мекен жөнүндө, тил жөнүндө. Негизи эле бардык багыттарга кайрылып көргүм келет, бардык багыттарга жазам. Кандай болуп баратабыз? Үйдөн качып, үйдөн тамак ичпей калдык. Көчөлөрдөн, кафелерден таам татып. Балдарга көңүл анча бурбай калдык, бакчаларга балдарды таштап качып. Улуунун сөзүн неге укпай калдык? Амандашпай улуу кичүү адамдарга бирибизге бирибиз жакпай калдык. Келиндер көптү төрөп бала багып, мурункудай мээрим төгө албай калдык. Сыр көрсөтпөй ата-энеге убагында, уул кыздан күткөн сыйды көрбөй калдык. Алыкул Осмонов.
Өмүрүңдү поэзияга арнадың. Болсо керек жүрөк толу арманың, көркүн ачтың көркөм адабияттын, өкүнбөйсүң туура жолду тандадың. Көрбөсөм да тирүү жүзүң келбетиң, окуп келем жазган жакшы эмгегиң, канчалаган жазмаларды жараттың, байкашымча калем кагаз эрмегиң. Өтүп кеттиң бул жашоодон эртелеп, ыр саптарың жакшылыкка жетелейт, эх өмүрүң кыска беле алык ол, өтсөң дагы жазмаларың өчөлөк. Эл журтуңа жакшы мурас калтырдың, неге мынча татаал болду тагдырың, окуп чыгып жаш айланды көзүмдөн, таштап кеттиң бизге баалуу байлыгың. Турмуш эмне? Турмуш эмне, мушка туруу дегенбе? Мүмкүн билбейм, бүлө куруу дегени. Сыноо келсе сактап кал деп чебиңди, мүмкүн турмуш, тырмыш кыла дегени. Турмуш эмне, мүмкүн бакыт мекени. Сыноолорго мүмкүн багыт дегени, турмуш деген кээ бир жанды жүдөтүп, кээ бирлерге миң азапты бергени. Турмуш эмне, мүмкүн сүйүү курулган, мүмкүн бороон, шамал жана куюндан. Турмуш деген ширин шекер болсо не, болмок беле канча көз жаш тыйылган. Турмуш мени көп сынадың билемин, кээде муңдуу, кээде нурдуу карегим. Кулабаймын баткак тайгак жолуңдан, күлүп жайнап сыноолорду жеңемин. Эртең калчу тарыхсың, өлбөчүдөй үйүп жейип баарысын, байкабастан өмүр кыска агымын. Тала түздө көр турмуштун артынан, өтүп жатат билинбестен кадырың. Баарысына жетип турган акылың, бой көтөрүп баркталбады кадырың. Кечеги күн өттү кайра кайрылбайт, эмне кылдың сыр болбосо жашыруун. Кийин дебей бүгүн башта баарысын, мүнөзүңдүн көрсөт элге жакшысын. Аз өмүрдү баалап куунап жашап кал, бүгүн барсың, эртең калчу тарыхсың. Сүйүү бүтпөс тема деп айтылат акындык чыгармачылыкта. Негизи бардык алп акындар сүйүү менен даңкталган. Мисалы үчүн Алыкул дейбиз, канчалаган сүйүү ырларын жазган. Анын сыңарындай сиз дагы акын катары сүйүү темасындагыларда кандай жазасыз? Сүйүү темасында жазам, бирок ошол сүйүү темасында ырларым бар, бирок аябай көп жаза бербейм сүйүү темасына. Мен көбүнчө балдар акынымын. Көбүнчө балдардын тили менен, балдардын ой кыялы менен, балдар менен баладай болуп, көбүнчө балдар жөнүндө жазгым келет да. Көбүнчө ушул жака кайрылып кете берем. Балапандын ыры. Жумурткадан ачылдым, бир аз ыйлап басылдым. Көзүмдү ачсам апам жок, уячама жашындым. Кенен жайып канатым. Учайын деп бараттым, тоголонуп кокустан, кайрып алдым канатым. Ачка калдым аябай, калдым неге сайрабай, дарактагы курттарды жей баштадым чайнабай. Учуп келип апакем, уясына конгондо, мени таппай кыдырат курсак тоюп болгондо. Ооруп турат жаратым, айыкпады канатым, алыстарга учмакмын, болсо кана сабатым. Бүрүшүп жерде жатканда, таап алды апакем, оозундагы тамагы аябай зор, даамдуу экен. Рахмат сизге, апакем. Адабият. Адабият сенин өчпөс тарыхың бар, жазуучуң бар, акының бар, ырларың бар. Адабият курчап алдың арбап мени, кылым кечкен тарыхыңда тыңшагым бар. Адабият данышманың баатырың бар, жакшы жолго жетелеген сыпаатың бар. Адабият эмне экенин билбегенге мен жар салып, бүт ааламга мактагым бар. Адабият эпосуң бар, дастаның бар, сени сүйгөн мага окшогон жаштарың бар, өтүп кеткен нечендеген акындарың, репрессияда курман болгон марттарың бар. Адабият сыймыктанар сыймыгың бар, тарыхың бар, келечегиң, эртеңиң бар. Чыгармачыл дагы даалай жаштар чыгат, калем менен сөз курчаган чебериң бар. Алыкулуң, жомартың бар, чыңгызың бар. Адабият сени сүйөм,
Сени сүйгөн кыргызың бар, өсө бергин, өнүгө бер, көрктөнө бер, көмөктөшөр кыргыз аттуу уул кызың бар. Убакыт. Убакыт келет дейбиз, ал келбейт. Кетчү узун жолдор бар. Убакыт күтөт дейбиз, ал күтпөйт. Эртең мүмкүн күн чыкпар. Чыдагын сабыр дейбиз. Бүгүндүн баркын билбейбиз. Эртеңден үмүт кылып, эмнеден бакыт издейбиз. Убакыт өтүп жатат. Бүгүн менен жашаңыз. Эртеңдин камын ойлоп, бүгүн баарын баштаңыз. Жакшылык бул токтоп турбайт, жүрбөйлүчү максатсыз. Жакшылар жашоо барда, жыргап куунап жашаңыз. Биз өнөрдө бардык эле чыгармачылыкта бардыгыбыз бирөөгө суктанабыз, бирөөдөн үйрөнөбүз, бирөөдөн үлгү алабыз да, анын сыңарындай кээ бир кемчиликтерибизди түзөтөбүз ошол адамдан. Акындык чөйрөдө, адабият чөйрөсүндө кимдерди баалап ырларын окуйсуз, чыгармачылыгын күзөтүп карап турасыз? Мен негизи мен сыйлаган, мен жакшы көрүп ырларын көп окуган акын аял акындар бул Меңди Мамазайырованын чыгармаларын жакшы көрүп окуйм. Тазагүл Закирова, Бактыгүл Чотурова, ошол акындардын эмгегин баалайм. Ушундай негизи аялга деген оңой эмес. Жанагы бир үй бүлөнүн оокатын кылып, балдарды тарбиялап, ошонун арасында ошол чыгарманы да жазып, жанагы элге сиңирип, элге тартуулаш бул оңой эмес. Ошол айымдарды өзгөчө сыйлайм, жакшы көрүп окуйм чыгармаларын. Акын кыз. Кээде мага бүт айлана жагымсыз. Кээде болсо жашоо бир аз татымсыз. Бир кездерде кубанычтуу, бактылуу, жашоомого сүйүү жоктой бакытсыз. Жүрө албас эч бир калем бараксыз. Китеп окуйт, болбойын деп сабатсыз. Түндү сүйөт, эргүү келет чакырып, жым-жырт түндө шам чырагын жагат кыз. Өзү менен өзү кээде сүйлөшөт. Табиятты сүйүп, тиктеп үндөшөт. Сырттан көргөн адам аны жактырбай, мүмкүн билбейм, жинди экен деп ойлошот. Кээде күлүп, кээде өксүп ыйлаган. Алтын эмес ак барагын жыйнаган, кээде назик, кээде абдан жароокер, кээде болсо эч бир жанды укпаган. Сөз тизмегин терип тизген тапкыр кыз. Жан дүйнөсү поэзияга жакын кыз. Өз мекенин сүйүп күйгөн алтын кыз. Бир күн болом эл алдында акын кыз. Отуз бир сенин кезегиң. Чоңоюп бала сезимим. Чокуга чыккан кездемин. Таштап бир баяу сезимди чоң болуп турган кездемин. Жаштыгым кармап этегиң. 30-дан ашкан кездемин. Түйшүктүн түшүп торуна түздөн албай келемин. Балдарым өсүп артыман. Кадырын билдим энемдин. Баарына түтүп чыдаган апаке кымбат эмгегиң. 40 жашым мени шаштырба. 30ду шашпай кеземин. Кут болсун келген жаңы жыл. 31 сенин кезегиң. Шашылба өмүр, шашылба. Максаттарга жетейин. Жаш кезде жакшы иш кылды деп эс калтырып кетейин. Бактылуумун. Кайгырбаймын, артта калды азаптарым. Жаратканым, бергениңди ардактайын. Бактылуумун, өткөн күнгө өкүнбөймүн. Мага өчпөс талант бердиң бармактайын. Бактылуумун, жакындарым жардап жүрөт. Жаратканым мени сүйүп, жандап жүрөт. Бактылуумун, бакыт багын тапканыма, мага берген жарактыгың аздектейин. Бактылуумун, алтын апам ардагым бар. Бактылуумун, жаркылдаган жамалым бар. Ыр жазамын, аалам менен сырдашамын. Акылдашым, калем кагаз барагым бар. Аял деген эң улуу зат адам экен. Аялсыз жарык жашоо караңгы экен. Аялдын ак сүтүнөн мээриминен жаралат балдай ширин бала деген. Аялсыз жашоо өзү жаман экен. Аялсыз айтчы кимдер жашап келген.
илгертен чоң аталар кадырлашып, гүлдөй назик аял затын аяп келген. Аял деген эркелечүү эжең экен. Аял деген карындашың жетелеген, аял деген сүйгөн жарың жаныңдагы ак жакаңды, байпагыңды жууп берген. Бул жашоонун мазмуну бул аял экен. Жоктон барды бар кылган да аял экен. Бар болгула кыргызымдын аялдары, жүрүңүздөр барчылыкта аман эсен. Аял деген сулуу назик жандар экен. Аял деген алпеш деген апаң экен. Аял затын урматтайлы, сыйлайлы, бар болгула апалар. Эми көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, келечектеги максаттарыңыз, ойлоруңуз, азыр дагы турмуштун эң ортоңку мезгилинде турасыз деп эсептейм. Анан дагы кандай максаттарыңыз, пландарыңыз бар, бөлүшө кетсеңиз. Мен Ош технологиялык университетинин 1-курсунун студенти болуп жүргөн убагымда 2013-жылы алгачкы китебим жарык көргөн, жүрөктөн чыккан жылуу саптар деп. Азыр мына арадан 16 жыл өтүп, 32 жашымда кайрадан экинчи китебимди колго алып отурам. Негизи мендей жаш акын үчүн бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Буйруса кыргыз элине эмгек сиңирген, кыргыз эли үчүн жанагы эл арасында көп окулуп, айтылып, ырдалып жүргөн жакшы ырларды чыгаргым келет, эл акыны болгум келет. Ардактуу телекөрүүчүм, сиздер таанышкандай эң жакшы маектеш менен маегибизди аяктадык. Бүгүнкү поэзия кайрыктары да сиздерге жакты деген үмүттөмүн. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыктар, көрүшөлү.